Келечек муундарга билим, татыктуу тарбия берүү бала бакчадан башталат. Замандын өнүгүшү менен балдардын дүйнө таанымын кеңейтүү да маанилүү. Бул талаптарды эске алуу менен Бишкектин Ленин районунда заманбап шартта салынган жаңы бала бакча бөбөктөргө эшигин ачты. Номур 26 мектепке чейинки билим берүү уюмунун ачылуу аземи кала мэри Эмилбек Абдыкадыровдун катышуусунда өттү. Кыргызстанда мындай бала бакча жок. Мындай сапаттуу, мындай коос, мындай бардык шарты менен бала бакча жок. Эми мүмкүн базынан анча-мынча бир разница болуп калышы кеп эмес да. Кеп биз арзан баада курабыз, анан кийин тендерден өтөбүз, анан мындай кылабыз деп биз таза бир болбогон материалдарды, санитарный нормага туура келбеген материалдарды мектептерде, бала бакчаларда биз колдонбошубуз керек. Биз балдардан эчнекени аябашыбыз керек. Мен ошон үчүн биздин кээ бир кезде бизде дагы ушундай текшерүү органдары келип, эмне үчүн бул кымбат, эмне үчүн бул мындай дейт. Балдар үчүн кымбат нерсе жок биз үчүн. Мен мэр катары айтып коем, балдар үчүн биз эчтекени аябайбыз. Киргизия бир конушундагы бала бакча 2 кабаттан туруп 4 айдын ичинде салынып бүткөн. Бала бакчада атайын медициналык бөлмө, балдар тамактануу үчүн ашкана, кир жуучу жай жана чарбалык бөлмөлөр менен камсыздандырылган. Мындан сырткары балдар ойноочу жана атайын уктоочу бөлмөлөр менен кошо балдарды шыктандырган музыка сабагы үчүн өзүнчө бөлмө каралган. Бизде мурунку зданиябызда не типовое здание болчу да, ошон үчүн 115 проектная мощность 115 балага эле рассчитан болчу да. Канчалар 200 бала келчү. Поэтому бизде көп балдарды алганга шарт жок болчу да. Анан бизде көп музыкальный зал жок болчу, кабинет методиста жок болчу, ошо биз баарыбыз бир кабинетте отурчук да. Азыр болсо жаңы имарат курулуп, дополнительно 140 орындык месталар кошулду да. Ушундай аябай современный, аябай заманбап. Жаңы имарат кышында жылуу болуш үчүн полу жылууланып, сабак өтүүгө сыналгылар жайгаштырылган. Ошондой эле бакчага келген балдарга пайдалуу маалымат берүү үчүн атайын интернетте туташтырылган. Бакчанын аймагы жашылдандырылып, ар бир топ ойноо үчүн өз-өзүнчө аянтчалар орнотулган. Бул бала бакчанын курулушу мага абдан жагып атат. Мен түшүмдө даже көргөн эмесмин, мен даже ойлоп койгон эмесмин ушундай садик болот деп. Бизге бала бакчаны куруп берген өкмөт башчыларына мен абдан ыраазычылыгымды билгизип, азыр толкундан турам. Элдин атынан мен ынтымак айылында жашайм. Ынтымак айылынын элинин атынан, жалпы элдин атынан ыраазычылыгымды билгизип кетким келип атат. Мен 3 неберем барчы, мурунку бул жакта эски немесинде. Ал жакта деле шарт жакшы эле болчу, бирок балдарга көп жетишчү эмес да, орунчу. Бул жак аябай жакшы азыркындай. Тилде айтканда современный чет жактагылардай болуп көрүндү да, аябай жакшы, көрүнүшү да жакшы, салынышы да жакшы экен. Ушундай бала бакчалар көбөйө берсин бүт жерде. Менин кааларым ошол. Санитардык нормага жооп берген жаңы имараттын аянты 1442 чарчы метрди түзүп, 140 орунга ылайыкташкан. Бөбөктөр үчүн курулган бакчага 118 миллион сом керектелип, ал шаардын бюджетинен бөлүнгөн. Акылай Маратова, Талант Ашыров, Нью ТВ.